Клипке ички кийимчен тартылган 19 жаштагы Зере талкууга түштү. Англис тилинен сабак берип, фрилансер жана социалдык долбоор менен алектенип жаткан 19 жаштагы Зере Асылбек кызы чыгармачылыкка жан көз караш менен кошулуп, коомчулукта кызуу талкууга алынды. Аны менен аймактык кабарчы маек курду. Өзүнүн айтымында кыз аттуу чыгармасы менен кыздар өз каалаган жасоого укуктуу жана аны сындоого болбойт деген ойду бергиси келген. Бул чыгарма менен коомдогу кыздар жөнүндө болуп жаткан стереотиптерди жок кылууга аракеттендим. Бизде ар кандай кыздар бар жана алар өздөрү каалагандай жүрүүгө толугу менен укуктуу. Көпчүлүк кабыл алган стандарт көз караштар бактылуу болуубузга тоскоол болбошу керек. Хиджаб кийген кыздар жакшы, ачык кийингени жаман деп, же болбосо ачык кийинип жабынбоо керек деген сөздөр кыздарды бири-бирине атаандаштырып кандайдыр бир деңгээлде коомчулукка жагуу сынагына айланды. Кыздар бири-бирин жамандабай, чогуу биригип, өлкөбүздө жана дүйнөдө болгон глобалдуу маселелерди чечүүгө аракеттенүү зарыл деген идеяны жеткиргим келди. Кыздар хиджаб кийеби же ачык кийинеби, ал ар кимдин өз эрки. Адамдын кийингенине жараша тыянак чыгаруу акылдуулукка жатпайт деп эсептейм, деди ал. Зере Асылбек кызы 1999-жылы Бишкек шаарында төрөлүп өскөн. Атайын музыкалык билим алган эмесмин, кичине кезимден бери музыкага жакынмын. Кызыры азырынча менин жалгыз чыгармам. Келечекте дагы чыгармалар жаратам, бирок кандай мазмунда болорун азырынча айта албайм. Өзүмдү ар кандай жанрларда сынагым келет. Өзүм абдан жакшы үй-бүлөдө төрөлүп өскөм. Ошентсе да коомчулукта дискриминация менен таанышмын. Кыздардын көбү тааныш десем эч жаңылышпайм, деди Зере. Маалымат Булат, Турмуш KG сайты.